Ош шаарынын Кулатов Кичи районундагы Медина менчик бала бакчасы жаңы жылдык палатасын өткөрдү. Майрамдык кечени ыр, бийим, ошондой эле маскара боз шаңга бөлөдү. Аталган бала бакчанын тарбиячылары жаңы жылдык палатага мыкты даярданышканын ата-энелерге көрсөтүштү. Мындан көпчүлүк ыраазычылыгын билдиришти. Башындагы тажы жарашкан кичинекей кыздар, өзүнүн мультфильмдеги супер каармандарга теңеген балдар. Ар биринин көзүнөн бүгүн кубаныч тамган учуру. Бул күндө алар көп күтүшкөн. Майрамдык кечеде балдар ыр бийлерди аткарышып, таттуу белектерди алышты. Бөбөктөргө арналган жаңы жылдык балаты майрамы жогорку деңгээлде өттү. Анда балдар өздөрүнүн таланттарын ага эжелерине жана ата-энелерине тартуулашты. Жаңы жылга карата аябай сонун уюштурулуптур. Биз аябай ыраазыбыз. Эжекелерине ушу балдарды тарбиялап, ушундай кылып ойнотуп, жаңы көңүлдүү, жакшына кылып өткөзүштү. Биз ушул садикке дайыма жакшылык каалайбыз. Дайыма ушу балдардын коңгуроондой болгон үндөрү, күлкүлөрү жайнап турсун. Ушул жердеги Медина садиктин эжекелерине баардыгына ден соолук, иштерине ийгилик каалайбыз. Ошондой эле баардыгы эле биздин Кыргызстандын элибизде тынчылык болсун, жаңы жылда жакшы ийгиликтер, жакшылыктар менен өрөөлөп жүрө берсин. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Аяз ата менен кичинекей Аяз кыз да аруу тилектерин айтышып, каалоо тилектерин арнашты. Ошондой эле бөбөктөр жаттаган ырларын айтып, бийлеп, ырдап, ата-энелеринин көңүлүн көтөрүштү. Сонун өттү. Былтыркыдан дагы жылыш жакшы. Былтыр бала азыраак болгон, быйыл бала көбөйгөн үчүн аябай жакшы өттү менин оюмча. Ушул мугалимдерге, ушу даярдаган ушул баардык мугалимдерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул дагы өтө чоң эмгек, өтө чоң убакыт алган нерсе. Ошо чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү майрам аябай жакшы өттү. Баарыбыз жакшы көңүлдүү болду балдар. Жакшы аябай. Бул жерде иштеген мугалимдер жакшы аябай. Сайттын өзү заведующий да жакшы, садигибиз да жакшы. Медина бала бакчада 60 бөбөк тарбияланып жатат. Негизинен орус тилдүү болуп эсептелинет, сабактары чет тилде гана өтүлөт. Андан сырткары атайын кружокторду да өтүп турушат. Мындан жаш бөбөктөр мыкты тарбияланып жетүүгө мүмкүнчүлүк алышууда. В нашем садике трудится 8 человек, и детишек у нас около 70. Мы не так уж давно работаем, этот садик. И этот садик хороша своими условиями, своими питаниями, со всеми, которые надо для детского садика. И в этом садике мы учим на русский язык, на английский, на музыку. Как вы видели, у нас есть музыкант, который играет на пианино, на саксофоне и разного. У него тоже таланты, он тоже, как сможет, будет выучить ваших ребят. И вот у нас старшая группа. Они в основном они выходят, когда с нашей группы, с нашего садика, они выходят, и они умеют сразу читать, плюсы, минусы, все. Они будут готовы на 1 класс. Вот так. И что еще могу сказать? Я перед Новым годом всех с наступающим.
Желаю это Новый год, чтобы всем было только, принесла только хорошие, счастливые дни. И чтобы все были здоровы и счастливы. Свои детишки, чтобы они никогда не болели. И они всегда пришли в наш садик. Наш садик самый лучший и самый хороший. Могу сказать, потому что мой ребенок тоже сюда приходит. И в то же время, чтобы этот садик процветало и было известно, и пришли много-много детишек. И всех с наступающим Новым годом, с праздником!